Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, Москвадагы мекендештерим, амансыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Туугандар, Москвада миллионго жакыныбыз эмгектенип жашап, машиналарды алып атабыз, анан кийин штрафтарды алып, водворение болуп, запретке түшүп, дагы башка иштер болуп атат. Анан менден көбү чалып сурап атпайбы? Ишеничтүү адвокаттар, юристтер барбы депчи. Мына бүгүн агенттум юристтерине келдик. Бул жак директору Куда кааласа силерге айтып беребиз. Булар туугандар кыргыздар эмес, кыргызча сүйлөп аракет кылып атат. Мындай да, эгер бир нерселер боюнча жазган болсоңуздар, консультант өзүбүздүн кыргыз кыздар жооп берет. Бекер консультация туугандар, мындайча айткандачы. Кечээ күнү бир копият менен бир машинаны сүзүп алып, анан арендага берген башка улуттар экен, кармап кетиптир. 700 миң сурап атат экен, YouTubeга чыгарып бер деди эле. Андай нерсени YouTubeга чыгарганга болбойт дедим. Аны мындай документалдуу бүтүрбөсөңөр болбойт дедим. 100 миң кете турган эле нерсе экен эле, көп акча сурап кармап кетиптир. Ошого окшогон проблемалар болсо, запреттер, кыскасын айтканда акчаңарды ала албай калсаңар иштеген жериңиздерден трудовой договор барбы, жокпу, колдон келишинче ушулар утуп бүтүрүп бергенге жардам берет экен. Азыр бул жакта водворение болуп, булар утуп соттон уткан адамдар дагы келиптир. Ошолордон кыскача силерге маек алып берейин. Таанышалык. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Менин атым Марьям Махмутова. Мен правовой центр агентум Дун башкы директору болом. Азыр биз сиздерге өзүбүздүн фирмабыз жөнүндө айтып беребиз. У вас какой услуга, как помогать будете? Всем, кто... У меня тоже плохо по-русски. Всем здравствуйте. Мы очень рады, что вы нас смотрите. По всем юридическим вопросам, консультации бесплатные, обращайтесь по каждому конкретному случаю. Мы объясним и объясним, как мы можем вам помочь. Здравствуйте. Здравствуйте, саламатсыздарбы. Давайте... По-русски тоже можно, да? Можно, да, по-русски, но хотелось бы, ввиду того, что обращаемся и работаем, клиенты наши в основном граждане Кыргызской республики. Менин атым Аралтан Чоянов. Биздин компанияның юристтери выдворение запрети жокхо чыгарууга, төмөнбеген эмгек акыны алууга, кылмыш иштерде жана май менеш талаш тартыштарда сиздик коргоого жардам беризби. Можно по-русски тоже? Оказываем услуги в юридической сфере, да, касается в первую очередь, конечно же, да, вопросы, касающиеся миграционного права, это выдворение, запреты на въезд в Российскую Федерацию, также, конечно, в сфере дорожно-транспортных происшествий, да, дорожного права, потому что многие кыргызстанцы работают в сфере такси, нарушают правила дорожного движения, потому что в Москве невозможно не нарушать. После чего да, бывают такие, как лишение водительских прав случаи. Просто хотелось бы сказать о том, что привлечение к административной ответственности может повлечь за собой принятие решения об ограничении въезда в Российскую Федерацию, то есть принятие запрета, так называемый черный список. И поэтому мы консультируем здесь не только по конкретному вопросу, а как будет действовать на человека вот эти вот штрафные санкции со стороны государства, как она оказывается полностью, со всех сторон. Не только, да, штраф 500 рублей, а 2 штрафа, что могут повлечь за собой. Чтобы человек понимал, здесь занимаемся не только объясняем по конкретному вопросу, но и с момента въезда в Российскую Федерацию гражданину, весь его путь. Как он въехал, как он должен зарегистрироваться, как он должен трудоустроиться, каким образом он должен продлевать, да, регистрацию. Здесь все мы полностью объясняем. За салам мы деньги не берем, консультация действительно проводится на безвозмездной основе. Конкретная юридическая помощь, конечно же, оказывается уже на возмездной основе по договоренности. От этого исходим. И мы хотели сейчас представить положительные отзывы наших клиентов о нашей работе, о выигранных нашими юристами нашего центра судами. Туугандар, көптөгөн случайлар болуп атат. Өзүбүздүн туугандар эле өзүбүздү алдап, трудовой договору бар, жок болуп, көпчүлүк кайрылбай аткандар болгон болсо дагы кайрылсаңыздар болот. Өзүбүздүн кыргыз кыздар консультация беришет. Кыргызча жаза бересиздер. WhatsApp номерлерин коюп койдум. Анан Instagram номер ссылкасын комментарий коюп койдум. VPN жандырып туруп эле сразу киресиздер. Ошо уткандар боюнча дагы бир кыскача сурап берелик. Не болду эле, кандай жардам беришти?
Ассалому алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Денсаулығыңыз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бизди көптөгөн мекендештерибиз көрүп атат. 70% ушул Москвадан көрөт. Кандай жардам беришти? Эмне болду эле сизде? Аябай сонун жардам берди. Барганыбызда эле 2 штраф көп болгон. Менде запретке киргем 2022-жылы, 2023-жылы запреттен чыгарып берди. 1 жылдан кийин мен билдим. 3 айдын арасында мени соттон чыгарып берди. Биринчи сотто эле утуп, өтө сонун мага жардам беришти. Кандай штраф алдыңыз эле? Эмнеден? Өзүм дагы жакшы билбейм, бирок Машинадан запрет жок, машинадан эмес, ошо кандай эмне болгонун да өзүм билбейм. Ишканадан билдим, ошол запретке кирдим. Ошол барар, ушул жерге кайрылдым, өтө сонун Мариямга кайрылдым. Мариям өтө сонун жардам берди, Арылтайлык. Ишиңизге ийгилик. Сизде кандай болду эже? Сиз дагы ушул жерге кайрылып жумушуңузду Ооба, мен дагы кара тизмеге түшүп калгам. 21-жылы карантинден кийин биз жана съемочный квартирадан балдарды кармап кетет. Центральный участковый тааныш болгондуктан мен кыргыз мекендештерге жардам берейин деп баргам. Барсам, я не являлась хозяйкой квартиры, но все равно штрафовали меня. Анан мен төлөгөн эмесмин, Кыргызстанга кетип калгам. 1 жылдан кийин Кыргызстандан келип, 3 айлык регистрация жасап, кайра продление кылганы барсам, мен кара тизмеде экенмин уже. Аны билгенден кийин мен юристтерге кайрылдым. Юристтерге кайрылып, где-то ортодо 9 ай убакыт өтүп кетти. Тигин обещать этип, муну обещать этип, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок, жардам беришкен жок. Анан мага ушул жакты агент ушул немени компанияны предлагать этип, мен Мариямга келдим. Мариям мен Арылтан менен тааныштырып, ана я обращалась Арылтанга. Анан биз несколько жолу МВДга кайрылдык, тил жака кайрылдык. Анан кийин Тверской районный судтан буйруса 25 мартта жеңип чыктык. Мен аябай ушул компанияга ыраазымын, Арылтанга аябай ыраазымын. Аллах ыраазы болсун, иштерине Аллахтын берекесин берсин. Багы бизге жардам бере албаган юристтер эчтеке кыла албай койду эле. Биринчи эле судтан жеңип чыгып, кара тизмеге снимать этти, буйруса иштерине ийгилик. Мындай случай негизи көп болот да. Анан подворение жазды деп эле кирди чыкты кылып келген деп кетип ошолдон калып кеткендер дагы көп болот экен. Ооба да. Ошого азыр бул кыргыз кызыбыздан айтып калды, кирди чыкты кылбайлы, биринчи сотко кайрылыш керек, анан биз жардам беребиз депчи. Тууган уруктардан бир үйлөрү болгон болсо, кыскасын айтканда возможностьтар бар экен да тууганда. Ооба, возможность бар экен. Мен ошо мен бул жакта өзүм үйүм бар. Анан кийин балам гражданин России болчу, мага түшүндүрүп айтты, силерде основание бар. Мен кайрылган эле күнү айтты, уверенно буйруса сизди жеңип чыгабыз, давайте не огорчайтесь, кейбеңиз буйруса жеңебиз, утабыз. Но, конечно, пенде болгондон күмөн болот да, күмөн болду. Ойлондум, күнүгө чалам, эгер Арылтан жеңбей калсак эмне болот? Да, башка жака кайрылсак болобу? У меня есть шансы деп. Ой, эже, не переживайте, у вас есть шансы, выиграем, сонун болот. Даже я в суде, у меня на нервах сидела, даже я не понимала, что мы выиграли, меня сняли с запрета. Когда мы вышли из зала суда, мага Арылтан, я могу вас поздравить. А что, меня сняли, что ли? Конечно, вы что, не поняли? Вот волнение было у меня, я там ойлонуп аябай кейип отуруп, даже я не поняла, что меня сняли. Ошол Алла ыраазы болсун, иштерине ийгилик. Азыр аябай жумушубуздан бөлүнүп келип ыраазычылык айтып атабыз. Кайрылыңыздар, мекендештериме айтып кетем. Туура жака кайрылып, туура чечим чыгарыңыздар, жардам беришет. Үмүт деген жакшы болот, үмүтсүз адам шайтандан дейт. Өзүбүз туура жакты тандайлы, туура жака кайрылайлы. Алла ыраазы болсун буларга, Аллахтын иштерине ийгилик. Сиз эже эмне боюнча кайрылдыңыз? Эмне болду сиздин ишиңиз? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Менин кайрылуумдун себеби, мен өзүм граждан Россиямын, балдарыбыз да ушул жерде граждан Россия. Жолдошум Кыргызстандын гражданы эле, экөөбүздүн ЗАГСыбыз бар эле. 2022 жылдын февраль айында күйөөм ушинтип чорун списокко түшүп калган экен жолдошум. Аны билбедик эле, 2023 билип жатабыз. Анан билип, кайсыл жерден киргенин уточнить эттик, эме менен. Себеби регистрациясы базадан чыкпай калып, бир жолу штраф алган, ошонун негизинде чорун списокко киргизиптир. Ал бир штрафты дагы ал МВД несколько штраф деп дагы киргизет экен да, адам биз колуңа квитанция бербей туруп деле киргизип коёр экен. Анан бул билген эмес, болгону алган, 2 гана штрафты билет да, ошончо ичинен. Двое больше кылып киргизиптир, ушундай штрафтар менен киргизиптир. Кийин биз МВДга обращение кылдык. МВДдан 2 жолу отказ келди.
Эки жолу отказ келди, эмеге эч кандай жол жок снимать эткенин деп. Кийин бул юристтерге чейин жана дагы бир эки жолу эки юристке обращение кылдык. Ал жака кайрылсак только пулуңду алып туруп, анан башка эмени, башка эле бир болбогон керексиз информацияларды берип, туура эмес жанагы кабылдамаларды жазып, менин үйүм жок бул жерде, собственный үйү бар деп жана заявлениени ошентип өзүм колума карматып, аяка представитель өзүң болосуң деп ал жака узартып эле, мен представитель өзүм болуп сотко кайрылып көрдүм. Ал жактан да отказ болуп келди. Ошону менен 3-чү жолу отказ болуп келди. Анан кийин биз ушул YouTube'дан булардын правовой центр агентум ушул эменин юристи Мариям жана эме деген Аралтан деген эмени көрүп калып, ушуларга обращение кылдык. Келип, именно биздин ушул кыргыз мекендештерге көп жардам берип жүргөн эмелер экен. Келдик, уверенный уже сотко кайрылдык. Сотко кайрылганыбызда биринчи эле соттон уже удовлетворили дейт. Мен ушундай ыйлап эшиктин аркасында күтүп турдум эле, кандай деген жоопту угат экенбиз депчи. Экөө тең аябай активный өздөрүнүн сөзүнө тура алган, ишин так аткарган эмелер экен. Эме аябай жакшы, чексиз ыраазымын буларга, иштерине ийгилик. Бизге окшогон ушундай көйгөйүңөр болгон болсо, сөзсүз ушул жерге кайрылгыла. Аллахым оматын берсин булардын ишине, өтө жакшы адамдар. Ушундай түшүнбөйбүз деп эме кыла турган болсоңор, биздин кыргыз консультант бар, силердин сөзүңөрдү которуп берип, туура жеткире турган. Коркпой ушул жерге келсеңер болот. Биз биринчи эле сотто утуп чыктык. Башка юристтерге обращение кылсак, алар да айткан, силер биринчи соттон болбосо, анан кийин жогорку сотко, анан апелляционный сот, анан каяктагы эмелерди айтып, бизге ушундай башы оорутма эмелерди айткан. Бирок бу жерге келдик, булар менен катыштык. Уже биринчи эле сотто основаниянын негизинде биз жеңип чыктык соттон. Кайрылгыла, ушул подписаться болгула. Ушул жерде номери турат, ошол номерге кайрылыңыздар, коркпой келиңиздер. Ишиңизге ийгилик бардыгына. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Негизи мындай адвокаттар, юристтерге негизи эч кимдин иши түшпөсүн. Негизичи, анан бул жакта жүргөндөн кийин болуп калат экен да. Издеп аткандар болсо, жөнөтүп коюңуздар туугандар, элге бир жардам болсун, утуп чыксын дегендей. Ооба. Анан подставалардан көп болуп атат, ошолор боюнча дагы кайрылсаңыздар, любой вопрос боюнча кайрылсаңыздар болот экен. Ооба. Ошол информацияны ушул жерден билип, ушул жерден маалымат алсаңыздар болот. Консультация бекер бул жерде. Келип, маалымат алып кетсеңиздер болот. Анан ошол бизде көп Москвадан көрөбүз да, кирди чыкты 1 жарымга керек болуп калса, сүйнөгү менен чипелесиздер. Постоянно айтам, рахмат барыңыздарга. Группадан группа таратып коюңуздар туугандар, 1 жарым издеп аткандар болсо, пайдалуу болсун.